кайсы убакыт экенин билбейбиз депчи. Ошондой эле ушул жума күнүндө ошого окшош, ушул жума күнүндө бир убакыт бар экен, ошол убакыт табып кайсы убакыт экен, ошого дуа кылыш керек да. Анын үчүн жума күнүндө көбүрөөк дуа кылыш керек. Мүмкүн азырдыр, мүмкүн 1 саат, мүмкүн 2 сааттан кийиндир. Бирок аны эч ким билбейт. Ошондуктан ошол убакытты табып, бардыгыбыз кандай максат тилектерибиз болсо дуа кылып калышка аракет кылайлы иншалла. Бүгүн муфтияттан берилген тема ошол зына тууралуу экен. Эң башкы темабыз ошол. Ага кошумча дагы эртел никеленүү, андан сырткары жана азыркы учурдагы өзүн өзү өлтүрүп алган көбөйүп атат. Ошого окшогон кошумча буйруктар келди. Аны менен бирге иншалла ошол 20 мүнөт же 30 мүнөттүн арасында ушул нерсе жөнүндө биз сүйлөшө турган болдук иншалла. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат: "Саб'ату нафарин юзиллухумуллаху таала фи зилли яума ла зилла илля зиллу." Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат: 7 түрлүү инсан бар. Аларды Алла субханала таала кыямат күнүндө өзүнүн арш аласынын күлөкөсүн алат. Ал кыямат күнү кандай күн? Ал күндө эч бир күлөкө жок болгон күн. Мисалы, азыркы учурда мен айылдан Гүлбардан болом өзүм негизичи. Гүлбарда бир аз ысык турат. Бирок Араганда караганда бир толой көбүрөөк ысык да. Арагандачы. Чын түштө Араганда күндүзгү убакыттарда Араганда мындай пешин убактарында көлөкөсүз туруу өтө кыйын нерсе. Өтө кыйын. Башыңан дароо эле ысык өтүп кетет да. Касал болсун же бир нерсе болсун. Бирок ушул ысык, мисалы Мадина, Мекке, араб мамлекеттеринде бизден караганда өтө андан дагы ысыгыраак. Ал жакта ушундай зонтик менен 1 саат зонтиксиз турган болсоңуз көлөкөсүз, тап жыгыла бересиз да аяктан. Ысык ошондой катуу. Бирок ошончо ысык, ошончо тап канча миң миллион километр узактыктагы күндөн келип атат. Бирок кыямат күнү ушундай бир күн, ал күндө ар бир инсанга күн найза бойлуу гана үстүрүп алганда турат. Эме элестетиңиз да, ушун потолокто үстүңүздө күн турат. Ошол күндө 7 түрлүү инсанды Алла Таала өзүнүн арш аласынын күлөкөсүн алат экен. Бизге эң маанилүү керектүү жери ва рожулун талабатху зату мансаб ва жамал фaqala inni ахафуллах роббал аламин. Ал инсандардын бирөөсү, бизге керектүүсү жери ушул. Биздин темабызга байланыштуу. Жанагы кыяматта Алла Тааланын арш аласынын күлөкөсүндө турган инсандардын бирөөсү жанагы бир киши дейт. Ал кишини зату жамал вал мансаб, бир байлык ээси болгон, чырайлуу болгон бир аял аны зынага чакырганда фaqala, ал инсан баш тартып айтты: "Мен ааламдын Раббиси Алла Тааладан корком" деп айтты да. Ошол инсанды кыяматта Алла Таала өзүнүн арш аласынын күлөкөсүн алат. Бул хадисте айтылат. Эмне айтылат? Бир аял сизди зынага чакырганда сиз зынадан баш тартсаңыз деди. Азыр бизде жагдай кандай болуп атат? Азыр биздеги жагдай өтө өкүнүчтүү болуп атат. Кайрана барат, өзүбүз издеп атабыз эркектер. Жусам берем, 2 жусам берем, паранча кылам. Эмне болуп атат? Каяка кетип атабыз? Пайгамбар алейхиссалам Аби Умама радиаллаху анху айтылган хадисте Аби Умама айтып атат: "Анна фатан шабан ата иля наби саллаллаху алейхи ва саллама фaqala." Бир жаш жигит пайгамбардын алдына келди дагы сурады: "Я Расулаллах, изанли биз-зина." Я Аллахтын элчиси, мага зынага уруксат бериңиз деди. Бир жигит пайгамбардын алдына келип: "Я Аллахтын элчиси, мага зынага уруксат бериңиз деди. Бузукулукка уруксат бериңиз деди." فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا مه فقال إذنه فدنا منه قريبا فجلس فقال أتحب لأمك. Ne dedi? Ошол жерде баягы "Я Расулаллах, мага зынага уруксат бериңиз" дегенде жанагы жерде бардык коом элдер таң кыласың чындыгында. Бирөө келип туруп мага зынага уруксат бер десе, бардык элдер аны карады дагы. "Эмне деп атасың сен? Башың иште, башың барбы?" Аны элдер жиртип, урушуп башташты. Пайгамбар саллаллаху алейхи жигит жаныма келчи dedi. Жанагы жигит пайгамбардын алдына жанына келгенден кийин "Атухиббу ли уммак." Ошол сен айтып аткан зынаны энеңе каалайсыңбы dedi. Энеңдин башка эркектер менен зына кылуусун каалайсыңбы dedi. Жанагы жигит айтты: "Ла валлахи я Расулаллах. Аллага касам каалабайм бул нерсени. Энемдин башка жигит менен зына кылуусун каалабайм" dedi. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Валан наси юхиббунаху ли уммахатихим." Инсандар дагы энелеринин башкалар менен зына кылуусун каалабайт dedi. Кайра суроо берди жанагы жигитке: "Атухиббуху ли ибнатак?" Сен ошол зынаны
өзүңдүн кызыңа каалайсыңбы деп. Жанагы жерде жанагы жигит ла валлахи я Расулуллах. Аллага касам каалабайм. Кызымдын зинакор болуусун каалабайм я Расулуллах деди. Ошол мезгилде валан нас ла юхиббу ли абнадихим. İnsanlar dagы өздөрүнүн кыздарына зинаны каалабайт деди. Ошол учурда кайра пайгамбар саллаллаху алейхи суроо берди. Сен ошол зинаны өзүңдүн бир тууган эжеңе, сиңдиңе каалайсыңбы? Ал дагы кайра валлахи я Расулуллах ла. Жок, каалабайм я Расулуллах. İnsanlardын бардыгы дагы кудум ошондой. Кыздарына дагы, эжесине дагы, апасына дагы, тайжесине дагы каалабайт. Муну менен эмне чыгат бул хадис менен? Бул хадис менен сиз зина кылып аткан учурда, мүмкүн бардыгыңыздарга айтпайбыз. Эгер зина кылып аткан инсан болгон болсо ойлонуңуз. Себеп билиңиз, ошол кыздын ордунда сиздин эжеңиз, карындашыңыз же апаңыз болушу мүмкүн да. Каалайсызбы аны нерсени? Каалабайбыз албетте. Бирөөгө ал нерсени каалагандан кийин өзүңүз дагы ошол нерсени кылбаңыз, ошол ишке барбаңыз. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ушул сөздөрдү айткандан кийин жанагы жигиттин жүрөгүнө колун коюп туруп дуа кылды пайгамбар. Аллахумма гфир дамба ва tahhir qalba ва hassin farja falam yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ila shay. Пайгамбар саллаллаху жанагы жигиттин жүрөгүнө колун коюп туруп, "Я Аллахым, бунун жүрөгүнө тазалачы. Ар түрдүү күнөөлөрдөн тыйчы. Зынадан узак кылчы" деп пайгамбар саллаллаху алейхи жакшы дуа кылды. Сахабалар айтып атат, андан кийин жанагы жигит андай жаман иштерге барган жок деп. Себеп ойлонду да. Ошол зина кылып аткан кыздын ордунда эжем болушу мүмкүн. Карындашым болушу мүмкүн эле. Апам болушу мүмкүн эле. Тайжем же болбосо амма, хала, башка. Алар дагы болушу мүмкүн. Ошолорго каалагандан кийин мен өзүм дагы бирөөгө ал дагы мисалы сиз зина кылып аткан инсан, сиз зина кылып аткан аял дагы кимдир бирөөнүн эжеси, кимдир бирөөнүн апасы, кимдир бирөөнүн карындаш кызы болуп эсептелет да. Бир аз ойлонот ошончо.